келди, ошол экинчи жолу аял алды деп жатат. Ошол чыңбы, ошол жөнүндө маалымат бере кетсеңиз. Моундан өткөн нерв жок да, кыралыч. Урушат кайда. Урушат? Отработка кылыш керек жегенден кийин. Мисалы 197 кг салмак менен келген. Бала чарчап калды, организме деп эс алууга жөнөттүк эле. Мен биринчи бул проектти баштаганда 2019-жылы баштагам. Бияга келиңиздер, машыгып отабыз. Байыл келгенде бир 2 жылдын жүзү болуп калды. 1,5 жылдай аралыкта машыктырдык. Биздин жашап атканыбызга 14 жылдын жүзү болду да. Арабаңыздар адактуу биздин сүйүктүү көрүүчүлөр, сиздер менен кайрадан Жылдыз Тайм берүүсү жана сиздер менен мен Алина Сакыева болмокчумун. Бүгүнкү чыгарылышта биз Келдибек мырзанын жумушуна келип калдык. Баарыңыздарга белгилүү болгондой, азыркы учурда Келдибек мырзанын жакынкы арадагы пландары жана жаңылыктары менен сиздер менен тааныштырабыз. Ошону менен биргеликте баарынын сүймөнчүлүгүнө айналган байелдин машыгуусун жана кантип барактап жатканын сиздерге көргөзөбүз. Саламатсызбы, Келдибек мырза? Саламатчылык. Келиңиздер, кош келипсиздер биздин залга. Биздин дал ушул жерде бардык ден соолук сүйүүчүлөрү бардыгы ушул жерде машыгып, өзүнүн аракетин көрүп, өзүнүн өзгөрүүсүнө салым кошуп аткан учурлар. Мыкты. Азыр сиздин залыңызды байкадык. Сизде 2 зал бар экен. 2 залда тең аябай адамдар көп экен. Арыктайм дегендер, ден соолугун чыңдайм дегендер. Жалпысынан канча адам болот бул жерде? Бул жерде негизи бул зал чоңураак болгондуктан бир 300-400 адам бар бир айда келип ушу машыгып, өздөрүнүн ден соолугунан чыңдап кетип аткан чагы. Экинчи залыбызда дагы ал жакта да бир 200дөй адам бар. Жалпылай бир айда бир 600-700 адам менен иш алып барабыз. Мыкты. Бар азыр билсе керек, ошол Байел жана Ринат деген жаңа окуучуларыңыз келиптир. Ал мисалы азыр Байелди бардыгы таанып калды. Ошол Байелдин келгенине канча убакыт болду? Келгенде канча килограмм болчу? Арыктоосу жакшы эле болуп жатабы? Негизи Байел келгенде бир 2 жылдын жүзү болуп калды. Себеп дегенде 2 жыл мурда келгенде ал 9 жашында келген, биздин колубузда кыш айында келген. Келгенде ушундай бир ден соолугу чоң, оор абалда келген. Барына чексиз. Барына чексиз. Аны болсо биз өзүбүздүн көзөмөлүбүзгө алып, 1,5 жылдай аралыкта машыктырдык. 1,5 жылдай аралыкта машыктырып, 30 килограммдык салмак кетиргенбиз. 85 килограммдан 55 килограммга чейин жеткиргенбиз. После этого эме болгон, ортодо кичине бир бала чарчап калды, организме деп эс алууга жөнөттүк эле. Эс алууга жөнөтүп, өзүм да чарчап калдым. Анткени жаш бала менен иш алып барыш өтө кыйын да. Чоң адам эми оңой түшүнөт. Аны айтсаң баягы аткарат деген. Жаш баланыкы болсо, ооба дейт дагы үйүнө барып унутуп калат да бул нерсенин баардыгын. 5-6 ай үйүнө эс алууга жөнөттүк эле. Азыркы абалын көрдүңөр, борсой кайра келип алыптыр. Борсоктой болуп калыптыр. Анан кийин азыркы ошол сизден бир нече убакыт мурда сүйлөшкөнбүз. Сиз менен тренер болуп атат, ар кандай конкурстар болуп жатат дедиңиз. Кандай конкурстар болду? Кандай жаңылыктар болду? Жаңылыктарыңыз менен бөлүшө кетсеңиз. Эми бизде абдан көп жаңылыктар бар. Ай сайын көптөгөн окуялар менен байланып турабыз. Бул жерде негизи биз өзүбүздүн чоң проекти бул арыктоо программасы. Бул жакта болсо ошо балдарды, кыздарды арыктоо процессинде жарыштар болуп турат. Мисалы, жеңүүчүлөрдү аныктап, аны эс алууга жөнөтөбүз. Же болбосо бир жакшы бир белектер менен камсыздайбыз аларды. Ошонун баардыгы биздин өзүбүздүн чоң проектке кирилген. Ал эми жаш балдардын арасында дагы бул мисалы азыр Байел биздин залга келгенден тарта жаш балдардын саны дагы арбын боло баштады. Себеп дегенде ата-энелер эми мындай жаш балдардын машыгуусун көргөн эмес да биздин проектте чоң адамдар менен иш алып барганыбызды көрүп келген. Бирок ушул баладан кийин ушул баланы биз тынбай көргөзүп келдик, кандай процесс жүргүзөбүз, кантип машыктырабыз. Ошодон сырткары алардын жүрүм турумдары, тамак аш маселеси, жашоодо болгон бир өзүнүн көйгөй болушу мүмкүн. Мунун баардыгына кичине болсо да салым кошуп келгенге ата-энелерге биздин кылган мындай орусча айтканда подходубуз жаккан окшойт. Балдардын саны, кыздардын саны көрүп атасыз азыр. Абдан эле көп да. Ооба. Бул залыбызда болсо кыз балдарын өзүнчө бөлүп жасайбыз, бул жакта болсо жаш балдарды, эркектердин баардыгын өзүнчө бөлүп жасайбыз да. Мына ушунун баардыгы тартип менен жашоодо эми кичинекей балдардын өсүүсүнө жана ошондой туура багытта, ден соолугунда бир кемчилик болбосун, өзүнүн келечегинде бир кайгырып калбасын деген ой максатта ушулардын баардыгын жетелеп жүрөбүз азыр. Кудайга шүгүр, баары ишке ашып, ар бир ата-эне ыраазычылык менен гана келип кетип атышат. Мыкты. Ишиңиздер жакшы жүрүп жатканын көрүп жатам. Көбүнчө абдан аябай чоң жыйынтыктарды көргөзүп жатасыздар.
Анан мисалы азыркы учурда сиз ошол жеке жашооңуздан да суроо бергим келип жатат. Жеке жашооңузда бум деген жаңылыкты чыгартып жок болуп кетти, өтө маалымат болбой калды. Сизде ошол экинчи жолу аял алды деп жатат. Ошол чынбы, ошол жөнүндө маалымат бере кетсеңиз. Ошол да жана эмне деп коет эле, бузук телефон деген уруп каласыңарбы? Ошол да өзү ошо. Биздин жашап атканыбызга 14 жылдын жүзү болду да. Болгону эски видеону алып келип салып, элдерди бир ой бушайманга салып коеюн деп эле мурдагы видеону салып койсок, анын баардыгы жаңылыктарга бөлүнүп кеткен экен. Эмне деп коет го, орусча айтканда, черный пиар тоже пиар дейт го. Ошол аркылуу дагы биз дагы өзүбүздү көргөзүп, тамаша иретинде чыгарып койдук. Жашообуз мурдагыдай эле. Демек, бул сиздин экинчи аял алганыңыз туура эмес маалымат, Жөн эле маалымат. Сиз мындай тамаша катары экинчи жолу үйлөнүп жатам деген мааниде чыгарып Мен койгонсуз. андай деп да чыгарган эмес элем негизи. Жөн эле видео чыгардым эле, бирок башка сайттар ушуну чыгарып койгон экен. Экинчи аял алып атабы деген суроон коюпчу. Бул ушак айын сөздөр коомчулукка өтө баттарып келет да. Мунун баардыгы жөн эле видео болчу. Биз өзүбүздүн үй бүлөлүк видеодон алып эле салып койгон бир бөлүгү да. Демек, үй бүлөңүзгө дагы да мындай бак-кубатчылык, бактылуу каалайм, бактылуу болуңуздар демекчибиз. Анда эмесе келиңиздер. Азыр биз баары күтүп калдык ошо, Байел менен Маекти уласак. Болот, болот. Достор, көрүп атканыңардай азыркы учурда Байел машыгып болуп келди. Машыгуу сага жагабы негизи? Кыйналып калбайсыңбы? Ой, Кыйналып каласыңбы? Кыйналбайбыз. Жакшы эле. Күнүнө канча саатта машыгасың? Күнүнө 2 саат, 3 саат. Машыгууга келбей коюп урушкан күндөрүңдө эмне кыласың мисалы? Кайра көбүрөөк мисалы 2 саатта 4 саат кылып машыгып бересиңби? Ой, кылдырдык, отработка кылдырдык. Мисалы, сага ар кандай тамактарды берет да, ошол тамактардан сырткары өзүң сладкий жеп, торт жегиң келип, ушундай учурлар болобу? Жеп саласыңбы? Болот. Манты жегиң келгенин жеп саласыңбы? Жей албайсыңбы? Урушат кайта. Урушат? Отработка кылыш керек жегенден кийин. Кандай тамактарды көп жегиң келет? Билбейм. Манты, плов, курдак. Ошондой тамактарды жесең болобу сен? Жесең болот десип. Жок, болбойт. Болбойбу. Кандай тамактар жагат негизи өзүңө? Мындай жаат. Баардыгы нормальный тамак, бирок чүнү менен жеш керек да баардыгынчы. Буюрса сен арыктап өзүңдүн кыялыңдагы салмакка качан жетем деп ойлоп жатасың? Качанкы күнгө чейин ушинтип жүрөсүң? Буюрса жетем. Канча убакта? Билбейм, бир жыл нормально окугам. Мыкты. Мисалы азыр сени баардык кыргызстандыктар таанып калды да, көчөдө көрүп, Байел кандайсың? Давай чай алып берем сага, жүр көз чай ичебиз дегенде эмне дейсиң? Барып ичесиң же? Жок, мага жегенге болбойт дейсиңби? Ошентем. Негизи ошентип барып чайга чакырганда барып жеп койдуң беле? Мурда болчу, азыр болбойт. Азыр болбойт, Ошо көчөдөн сени тааныгандар көбөйүп, сүрөткө чыга алалы деп жатышабы? Мисалы, эфир бүткөндөн кийин мен дагы сен менен сүрөткө чыксам, мен менен сүрөткө чыгып бересиңби? Болот. Экөөбүз да сүрөткө чыга алалы, Эми мисалы азыр сени көрүп жаткан жаш, мисалы сага окшоп арыктауны каалагандар болсо, аларга эмне кеңеш берет элең? Келгиле арыктагыла дейсиң же кандай? Бул жерден кыйналып келбегиле дейсиң же? Келиңиздер дейм мен. Сага окшогон да бир Ринат деген бала келиптир, Экөөң жарышып алектенип атасыздарбы бири-бириңерге монтип? Же кандай? Ал да сага окшош бала экен, Достош болдуңарбы? Братчка болот. Братчкаң болобу? Ал канча жашта экен? Ондо да. Сен анын братанысың ошондо? Братандык кылып бирдемсе үйрөтүп атасыңбы? Монтип арыктайбыз деп. Жолугу элексиңерби? Эми сен братанысың да, эми монтип арыктайлы кел. Мондай көнүгүүлөр жасайлы, жакшыраак арыктайбыз, мондай жебели деген учурларың болот а? Же качан жолугасыңар? Болсо билбейм. Көрөбүз го. Негизи монтип сүрөттөн ошондойлорун көрдүң да? Көрдүм. Мыкты, достошуп, братаны болуп жүрөр демекчиз. Анда кел эми кыргыз элине өзүңдөн салам жолдой кетсең. Салам достор. Бияка келиңиздер, машыгып атабыз. Бияктан салмак таштап кетиңиздер. Бул жака келип сөзсүз түрдө Байел менен биргеликте, Байел менен чогуу арыктасаңыздар болот. Чоң рахмат Байел сага. Жакшы арыктап алышыңы каалайбыз, келип уна алсаңыз. Турбай атпайсыңбы? Сени тартайын деп келген жок булар, между прочим. Авторитет кармабагыла. Мону тартайын деп келип атпайбы.
Өзүнчө тренировкабызды кылалыбы биз? Кызык го бала. Не туралыңар бияка тизилип? Ишти кылалы дейми, так обычно. Подготовьте олардын бардыгын. Шо, давай, тез-тезден. Бизде бу жерде бир эле персонаж бар тетиги. Көрүп турганыңыздардай достор, азыркы учурда Келдек мырзанын жумушунда турабыз. Бул жерде балдар кызуу машыгып жаткан чагы, жана ушул машыгуу учурунда Келдек мырзадан сурайлап жаткан чагыбыз, эмне кылганда жакшы арыктайт, мисалы көнүгүүлөр жасап, туура эмес тамактанса, туура эмес арыктап калышы мүмкүнбү, жана ушул арыктоо учурунда эмнелерди кылганга болбойт. Мисалы кээ бир учурда арыктаганда ушул өтө шалбырап, денебиз таштап салышы мүмкүн. Ошолордун алдын алуу жолдорун сурайбыз. Сиздер менен биргеликте келиңиздер. Таймериңер кана? Койдуңарбы? Папарам да. Биякта бир бала кана. Жүр сен. Нет азыр, Бираз. Вот, боо өтөсүң. Жарайбы? Телефон сүйлөгөндөрүң бекем кылба. Даярсыңарбы? 1, 2, 3. Баштадык. Кеттик, давайте. Кылдайбыз. Ыкчам аракет менен. Катуураак жаза. Катуураак. Бул жерде сөңкө болуп атат, кыжалат болбогу. Муну эле тартып атат. Макулбу? Давай. Тез-тезден. Ыкчам. Хорошо. Жакшылап жазайбыз. Хорошо. Нормально иште. Бекут. Давай. Алмашабыз. Тез. Нормально. Бодрыйраак иште. Алдыраак тур кичине. Кетти катуу. Подвайт этпей эле. Бодрыйраак иштейбиз. Хорошо. Өйдөрөөк, тизени өйдөрөөк. Хорошо. Давай. Кыймылдат, токтобо. Байел кыйналып калган жоксуңбу? Тез, пат-паттан. Бала машыгып атат каттуу. Ойлойм бар монтип машыгып акырында жакшы жыйынтыкка жетет деп ойлойбуз. Менимче бул жыйынтыкты баардык кыргызстандыктар күтүп жатат. Кыймылда. Вчера тебе тоже не было, да? Не было тебе. Көрүп жатканыңыздардай, ушундай балдарды Келбек мырза машыктырат экен. Болушунча мыкты деңгээлде, ар бир балага мыкты деңгээлде көңүл бурушуп, азыр ар бир бала катар менен айланып ар бир машыгууну кайталайт экен. Давай, жасагыла. Келбек мырза, айта кетсеңиз, азыркы учурда балдар машыгып атат. Машыккандан кийин барып туура эмес тамактанып алышы мүмкүн, же болбосо көп өлчөмдө тамак жеп алса, кайра эле салмакты кошуп алып, ушул машыгуу учурунда көбүрөөк эмнеге көңүл бурасыз? Ар бир ата-эне анткени булардын өзүнүн чөнтөгүнөн коротпойт да булар. Ата-эне бергенине булар коротушу мүмкүн да. Ошондуктан ар бир ата-энеге айткым келет да. Үйдөн дасторкон үстүн туура тамакты даярдоо. Мисалы кандай? Биздин ата-энелерибиз баягы үйдөн бышырып берчү эле. Бирок азыркы ата-энелер болсо эми ооба жумушу бар. Бирок көп учурда тамак жазагынан эринип, мүмкүнчүлүк жакшы болгондуктан мисалы тамакты көчөдөн эле сатып берип коет да. Батыраак, ыкчам, ал үйдөн даярдап бергиси келбей калдыбы, эмнегедир. Бул мына ушудан башталат да. Качан тамакты 100 градуста бышырып, сен үйдөн дасторкон үстүндө кыласың, эч кандай маселе жаралбайт мындай. Качан жанагындай фаст-фуд, жеңил тамактарды көчөдөн чала бышкан тамактарды жейбиз, мына ошондо маселе башталат да. Ошондуктан ар бир ата-эне бул нерсени түшүнүш керек. Тамакты болсо даяр нерсесин, оңой нерсесине көмбөстөн, ошо эми ооба кичине убакытты талап кылат, кичине болсо нервти талап кылышы мүмкүн. Бирок моундан өткөн нерв жок да, карагылачы. Байкап атасыңарбы? Ар бир баланын ден соолугун карап, ыйлагың келет да. Ушул нерсеге мүмкүнчүлүктү колдон чыгарып ийген ата-энеге айткым келет ушунун баардыгын. Туура караса, туура тамакты берсе, кошумча эми шаар жергесинде иш жок. Булар үйдө ошо этаждан түшүп эле кайра чыккан болбосо, кыймыл ашыкча жок да. Телефон чукулап ойноп отурушат. Ушундай нерседе алаксытыш керек көп нерсеге. Көбүрөөк бастырып, көбүрөөк ойнотуп, мисалы жайкы каникулдар болуп аткан болсо, айыл жергесине жөнөтүп, айыл жергесине болбосо дагы коштунун ишин болсо да жазатканга аракет кылыш керек да. Себеп ошол кыймыл биздин ден соолугубузду бекем сактоого тоже мүмкүнчүлүк да. Анан айта кетсеңиз, азыркы учурда көп жылдан бери алектенесиз, анан ошол эң жакшы жыйынтык көрсөткөн өзүңүздүн окуучуңуз. Ооба. Мен биринчи бул проектти баштаганда 2019-жылы баштагам. Ошо 16 жашар биздин Ороз деген иним болгон. Анда Орто Азияда боло элек болчу бул проект, эч кимде андай жок болчу. Мен биринчи баштадым эле, ошо жанагы 2020-жылдын астында, карантиндин астында өтө бир жакшы башталган. Ошо менен чоң ийгилик жаратмакчыбыз аны менен дагы. Бирок ал бала менен биз 8 айдын ичинде ошо спорт жана туура тамактануу болуп отуруп 60 килограммдык салмак кетиргенбиз.
8 айдын ичинде. Мына буну менен биз абдан жакшы өзүбүздү да көргөздүк, ишибизге чоң практикада болгон, и көпчүлүктөгү коомчулуктагы ошо ашыкча салмак менен кыйналып жүргөн адамдарга дагы түздөн түз биз жооп берип, жана жол көргөзүп алдык да. Адан сырткары дагы азыр берки залыбызда мына айымдардан эң мыкты жыйынтык чыгып келет. Кутбу деген айымды көрдүңүздөр. Өзүңүз өз көзүңүздөр көрүп келдиңерби? Таң калдыңарбы? Ошол жерде иштеп жатканын көрдүк. Биринчи Instagram баракчасынан көргөн болчук. Анан жашоодо да көрдүк. Ал кызыбыз болсо 157 кг болуп келген. Мына азыркы учурда 75 кг салмакты кетирип койдук. Буюрса биз 100 кг салмакты кетиребиз деп турабыз. Алдыда да болсо жакшы убактыбыз бар, чоң ийгиликтерибиз бар. Бул залыбызда дагы бир чоң салмактагы балдарыбыз бар эле. Азыр кичине ден соолугуна байланыштуу азыр мен дарыланууга жөнөткөм амындагы. Анткени чоң салмактагылар бул сөөктөрү ооруп, кичине убакытты да талап кылышат да. Азыр үйүнө жөнөткөм. 1 айда 30 кг салмак кетирдик. Бул Орто Азияда эч ким кыла элекпиз мындай процессти. Бирок биз ошону кылса болот экенин далилдеп, тастыктап, азыр болсо аны дагы алдыга сүйрөп баратабыз. Ал 197 кг салмак менен келген. Азыр болсо үйүндө, ошол эле учурда үйүндө жатканда дагы дарылануу учурунда дагы туура тамакты коюп, кошумча акырын кыймылдарды кылып атат. Бирок муну менен буюрса биз да эң чоң жаңылык кылып аны дагы бөлүшөбүз деген ойдобуз. Мыкты. Анан азыркы учурда бизди көрүп жаткан көрүүчүлөрдө суроо пайда болушу мүмкүн. Үй шартында биз кантип барактасак болобу, сыртка чыга албайбыз. Мисалы, жаңы төрөгөн айымдар болушу мүмкүн, же болбосо мырзалар болушу мүмкүн. Ошол менен биргеликте ошолорго өзүңүздүн кеңешиңизди айта кетсеңиз, үй шартында кантип? Үй шартында ошол эле айтып өткөндөй эле, мисалы, бул бекем ден соолукта болуш үчүн 3 эле функция бар. Бирөөсү туура тамактанасыз, өз учурунда уктайсыз, анан кийин кошумча кыймылды, спортту кошуп коесуз. Болду. Мына ушул эле нерсе менен биз ийгилик жаратсак болот. Эгер көрүүчүлөрдөн болсо, айымдарыбыздын арасында биз өзү онлайн аркылуу үй шартында марафондорду өткөрүп турабыз. Ай сайын өткөрөбүз. Мына ушул жактан дагы биз жардам бере алабыз. Алыста региондордо, чет өлкөдө көрүүчүлөрүбүз болуп аткан болсо, мисалы бизге жете албай, аларга дагы онлайн аркылуу ушул жардам берүүгө толук мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Мыкты. Урматтуу айымдар, онлайн түрүндө дагы арактоо жолдорун Келбек мырзадан алсаңыздар болот экен. Ал эми сизге чоң рахмат интервьюңузга. Ишиңиз илгерилебесин, көптөгөн балдарга, адамдарга ден соолугуна чындап жардам берүүңүздү демекчүбүз. Анда эмесе сизге эркин микрофон болсун. Чоң рахмат. Бардыгыңыздар мындай деп кайрылайын. Ден соолук сүйүүчүлөр, бардыгыңыздарга айтат элем. Ар бирибизге Аллах Таала ушул денебизди аманат кылып берген. Муну булга болбайлык. Ар бирибиз кызыктуу жана ошондой эле бекем ден соолукта жашагыбыз келет. Бирок ошонун да кичине болсо дагы эмгегин, мээнетин кылып коюшубуз керек да. Сулуулук дүйнөнү сактайт демекчи, сулуу болгуңуз келсе, ага дагы кичине аракетти жасашыбыз керек. Андыктан баарыңыздар сулуу болуп, сүйгөнүңөрдүн жанында сүйкүмдүү болуп жүрүңүздөр демекчибиз. Ушул менен биздин жылдызтайм берүүбүз аягына келип жатты. Көргөнүңүздөр үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Андыктан баарыңыздар ден соолугуңуздарга кам көрүп жүрүңүздөр, дайыма сулуу, арык, чырайлуу, күч кубатта жүрөрүңүздөр демекчибиз. Кийинки берүүлөрдөн жолугушканча сак саламатта калыңыздар.